Балдар жана кыздар, маанайыңар кандай? Бүгүнкү кезекте силер менен алдыга умтулуу жана шагысынуу деген эмне? Ушул жөнүндө ой бөлүшмөкчүмүн. Баарыңар кунт коюп көңүл бөлгүлө. Анда футуролог Жак Фреско жылан менен чычканды бир ящикке камап, ортосун айнек менен бөлүп коет. Ушундайча бир аз убакыт экспериментти жүргүзөт. Ачка болгон жылан чычканды жутуп ийгенге аракет кылат, бирок айнекке согулуп кала берет. Сойлоочу жырткыч бул аракетти 12-13 жолу кайталайт. Андан кийин чычканга маани бербей кала берет. Андан кийин изилдөөчү ортодогу айнекти алып таштайт. Бирок жылан чычканды жегенге такыр талпынган эмес. Себеби жыландын мээсинде кайра-кайра кайталанган ийгиликсиздиктен коркунуч пайда болгон. Адам баласы да максатына жетем деп умтулган сайын алдыдагы дубалга уруна берсе, алдыга карай жүрүүдөн жазганып калат. Шагысынат деген ушул. Эгер болгон аракет менен заң кайган теректи балталай берсе, ал да кулап түшөт. Тоодой талап болсо, талпына бергенге эмне жетсин? Дайыма аракетчил болгула балдар. Анда көрүшкөнчө саламатта калгыла. Мен силерде үмүтүм чоң.